адамдын жан дүйнөсүнүн күзгүсү деп коебуз го. Ошол сыңар ушу биринчи эң татаалуу бул көз болуп эсептелет. Ошондуктан мен дайыма портреттеримди көзүнөн баштайм. Меринос породасындагы койдун жүнү болуш керек да, кылчыгы жок, кылы болбош керек. Өтө кылдат, майда жумуш. Көздү ошо сызык карандаш менен сызылган чийинден сырткары чыгарбай, ошо атайын ийне бул ошо өзүнүн ийнеси, ушу ийненин бетинде майда тишчелери бар да. Ушул тишчелер жүндү кийиздин бетине ширелиштирип киргизип берет. Ийне менен бекитип алгандан кийин кайра үстүнөн ошо суу менен ала кийизди бышыргандай кылып, суу менен бышырып койсок болот портретти. Эгер мен тааныбаган, көрбөгөн кишинин портретин жасаш керек болсо, ал кишинин кулк мүнөзүн сурап алышым керек да. Портретте ошол өтө маанилүү да. Дуал болсо ушундай атайын акрил боектору деп коет. Ошол менен тартылып атат. Бүткөндөн кийин үстүнөн атайын лак менен жабылат. Булганбаш үчүн эгер дуалдын бети кирдеп калса, аны жууп койсо да болот да, сүрөт өчпөйт. Ушу 2 жашынан баштап калем кармады. Атасы ушул 2017-жылы өтүп кетти, атасы сүрөтчү болчу. Анан ошо альбомдордун бирдекелерин алып берип даярдап, анан баягы тоголок, анан тегерек деп бирдекелерди тартса эле атасы да мен да кызыгып калдык. Андан кийин 3 жашында биринчи жолку өзүнүн жакшы тарткан сүрөтү ошо кардын бетине турала деген тай бар болчу, ошону окшоштуруп тартып коюптур. Ошо менен бала такыр эле бошосо эле, кичинекей бошосо эле кымдайынан эле сүрөт тартканга ынтызар болуп калды да.